Бекмырза Рахманұлы. Негр бала, атаң қайда? Детектив. Шығарманы оқыған Адлет Чубақов. Қырғыз еліне министрдің қызының махаббаты, Қытайдан қачқан Гелен Рекет, Балекетті Байтал Базар, Төребек Балбан, жана башка чыгармалар менен кеңири маалым болгон чебер жазуучунун кезектеги бул чыгармасында чет жерде окуган көкүрөгүндө Кытай триаттарынын кандай жалдуу жыландын татуировкаланган сүрөтү бар, кылмыштуу иштерге аргасыз аралашып калып, Африкадан уурдалган принцтин казынасынын бир үлүшүнө ээ болууга жетишкен негр балалуу кыргыздын кыз келиндерине тиешелүү аруу касиеттерди эң бийик сактай билген чырайлуу периште, таттуунун оор кыйыштуу тагдыры жана туулган жерге болгон ашып ташкан сагынычы менен тааныша аласыздар. Чыгарма учурдагы жаштар кызыккан эң маанилүү маселелерге кайрылып, аны даана ачык, абдан кызыктуу чагылдырганы менен айырмаланат. Кызыл дептердеги кыз сыры. Жашыруу. Катуу уктап кетиптирмин. Домофондон чыккан үндөн улам чочуп тура калдым. Үн эң алгач түшүмдө угулгансып, алдагайдан бирок кол сермегилеп бир нерселерди түшүндүргөнсүп жаткансыган. Ойгонуп кетсем чындап эле Геонанын үнү. Таттуу, ойгондуңбу? Подъездиңде турабыз. Геона түн ортосунда эмне кылып жүрөт деген ой менен светильникти күйгүзсөм, түнкү саат 2:35 өткөн экен. Көзүмдү калып алып, ордумдан араң-араң турдум. Африканын кара кызы жалгыз эмес экен. Теренгени ээрчитип алыптыр, демек жоголгон киши табылыптыр. Кубана турган жагдай. Бирок экөөнүн тең өңдөрүндө сүйүнө турган маанай жок. Тереңге, кыздардын төбөсүнө кара булут айлантып коюп, каяктарда жашынып жүрөсүң. Жакшысыңбы Таттуу? Жагдай мажбур кылып, маанайсыз кабагы каршы түшкөн ал үндөбөй калың пальтосун чечинип, баш кийимин алды. Кечир, түн кап ортосу болгондо уйкуңду буздук. Кечир. Уйку жерге кирсин. Силердей ак ниет мусулмандар үчүн күнү түнү эшик ачык. Айтмакчы, Лакарика кайда? Үйдө отурат, деди Геона жайлана орун алып жатып. Ишибиз кыйындап баратат. Теренгенин сары изине чөп салгандардан көз жазгырып келдик. Кимдер экен? Коркунучтуу кооптуу немелер. Көлөкөңдөй кошо жылып шашты жаман кетиришти. Сени да аңдып жүрүшөбү? Мен Лакарика аркылуу Теренгеге чыккылары келип жатпайбы? Айрыкча Лакариканы күнү түнү көз жазымдарынан чыгарбай аңдышууда. Сага мурда жолугушту эле Тереңге. Ооба, бир келишкен. Виктор экөөбүз чогуу иштей баштагандан бери тынчыбызды алып киришти. Биздин кантип бизнес кыларыбыздын оң терс жактарынан бери билип алышыптыр. Шумдуктууда ийкемдүү, керектүү техникалык жабдыктар менен түгөл камсыздандырылган белгилүү кылмыштуу топтордун бири $1 миллион талап кылып жатышат. Ал кымдар пилдикиндей. Бербесеңчи? Бериш керек болот го. Таттуу, сен түшүнгүн. Бул жерде сага туңгуюк сезилген көп маселелер бар. Ошон үчүн көп кызыгып, көп аралаша бербе. Сага биздин көлөкөбүздөн да зыяны тийбешин каалар элем. Менин баамымда телефон аркылуу же иш кабинеттеги сүйлөшүлгөн сөздөрдү тыңшашкан. Болбосо интерде ишенимдүү информаторлор бар. Виктор Афанасьевич тынч эле иштеп жүрбөйбү? Ошого мен да таңмын. Интерде экөөңөрдүн кимиңердин үлүшүңөр көп? Супермаркеттин акциясынын 51% экөөбүздүкү. Бирок акчаны мен төлөгөнүм менен анын намына документтештирилген. Дайын дарегиңди Виктор Афанасьевич билбейби? Билбейт. Утурумдук башкалакалаган жерим бар. Бирок бүгүн кадам бастырбай аңдып туруп алышкандан улам ал тарапка бара албадым. Булардын артынан тигилер байкатпай ээрчип келишкен болушсачы, анда эрте кийин менин көргөн күнүм эмне болот деген ой менен терезеге басып келдим. Кышкы түндө үрүл-бүрүл көрүнгөн көп кабат үйлөр мемирешип, тынчтыктын кучагында. Айрым подъездердин кичинекей окшош терезелеринин катарынан жарык отун чачыратканы болбосо, калган квартиралардын караңгылык каптаган балкондору кожоюндарынын коңурукту кош тартып, кызы уйкунун кучагында жатканынан кабар берет. Коробузда көзгө жат болуп бүткөн Волга менен Жигулиден башка чоочун машина көрүнбөйт. Жымжырттык. Жүрөгүм ордуна келип, санам тына түштү. Арык уйга жоон мүйүздүн керегине дегендей өзүм араң жашап жүргөндө жөн жерден каяктагы капшапка кабылганым жарабас. Чайпай ичилип бүткөн соң Тереңге эс алыш үчүн орун даярдалган бөлмөгө кирип кетти. Геона коркуп калгандыктан уламбы, же күндүз уктап алгангабы, негедир уйкусу келбей ары-бери оналактай берди. Сен чочуп алган жоксуңбу, Геона? Кимден? Тигилерден. Аларданбы? Жүрөксүнөт экенсиң. Билесиңби, мен лифтке келип, лифт гүлдөп келип,
Бет алдыма токтогу чакты жанымда эч ким жок болчу. Лифттин эшиги ачылары менен эки жигит пайда боло калып, мени менен кабинага кошо киришти. Биринчи кабатка түшкөн соң азык-түлүк сатып алыш үчүн күндө кирчү Мир деген универсамга баш бактым. Тиги лифтке мени менен кошо кирген эки жигит да ошол жерде жүрүштү. Кайтып келе жатып байкатпай артыма кылчайсам, баягы эле экөө дагы соңумдан келатышат. Ошондо гана Лакарика экөөбүздүн да бутага алынганыбызды билдим. Теренгени кантип таптыңар? Ал бизди тапты. Кошуна жигиттен записка жазып жибериптир. Каерде качан жолугаарыбызды так белгилеп. Лакарика чыкпады. Чыкса тигилер иттен бетер дагы ээрчип алышмак. Геонанын айтып жаткандарынан улам эмес, негизинен буга чейин чырым этип алганга уйкум умачтай ачылып кетти. Лакарика болсо Виктор Афанасьевичтен шектенип жатат. Интердин акциясын жекебиз ээлеп алыш үчүн Теренгенин изине капкайдагы кылмышкерлерди салган сыяктуу деген ойдо. Виктор Афанасьевичпи? Көз алдыма көз айнеги түшпөгөн, кашкабаш, барбаң мурун Интердин кожоюнунун элеси тартыла калды. Ак көңүл, тыкан, акылдуу киши, бирок мал аласы сыртында, киши аласы ичинде демекчи, чыныгы адамдык жүзүн аныктоо кыйын. Байлык ниетти жүздү өзгөртөт. Виктор Теренгенин баа баркы ченемсиз кымбат асыл таштар менен соодагыларын билген 3 компаньондошторунун бири. Документтеринин жасалма экендигинен да кабар бар. Жеке менин шегим да ошол кишиде. Теренгени кысымга алып Россиядан кетүүгө мажбур кылса, Интердин олчойгон акциясына жалгыз ээ болот да калат. Эгер Лакарика экөөңөрдүн божомолуңар чын болсо, анда Теренгени издегендер биринчи мага келишмек. Неге? Мен Теренгенин жазып берген кат аркылуу жумушка орношподум беле. Туура айтасың. Кыскасы башка шектене турган кишини биз билбейбиз. Теренге сырлуу жигит, чечилип эч нерсе айтпайт. Билесиңби Татто, мен окууну бүткөн соң Германияга, андан ары Африкага учуп кетем. Лакарика менен Теренгечи? Теренге карама каршы. Лакарика аны таштай албайт. Бул маселе тууралуу өткөн жолу кабардар кылганмын сени. Ооба, айттың эле. Бирок жанынын тынчын ойлосо кетиш керек. Ит аткандай Москванын бир көчөсүндө атып салганга чейин күтүп жүрүү жарабайт кокуй. Геона мен тарапка ого Тереңкейип шыбырай сүйлөп жатты. Танзаниядан да жөн жүрбөй бирдин үстүнөн чыккан окшойт. Асыл таштар, шуру берметтер, зергерлердин колунан чыккан каухар, бриллиант, изумруд чөгөрүлгөн аялдардын кооздугу үчүн тартылуучу буюмдары Теренгеде аябай көп. Бул жөндөн жөн Россияга келип бизнеске аралашып жаткан жок. Шектенем Геона деп бир жолу Лакарика айткан болчу. Кызык экен. Коркунучтуу дебейсиңби? Тигил башкесерлер баасы миллиондорду чапчыган асылба буюмдардын шегин билип калышкан сыяктанат. Лакарика сени менен кете бербейби? Күйөөсүн жалгыз калтыруудан чочулап жүрөт. Анын үстүнө досумдун 4 айлык боюнда бар. Ой, чын элеби? Ананчы? Аны Тереңге билсе керек дейм. Албетте, ал ошол үчүн досумдун өз өлкөбүзгө кетишин каалап жүрбөйбү? Абалыңар абдан татаалдашып баратыптыр. Сенин оюң кандай? Менимче Теренгени көндүрүп, үчөөңөр тезирээк Москвадан чыгып кетпесеңер болбойт. Эң туура, кеттик дей берип тилим тешилди. Кой, Геона өзүң менен кошо буларды да ала кеткин. Болбосо жагдайлар мындан да татаалдашып кетиши мүмкүн. Аракет кылам. Сөзсүз аракет кылгын. Боорукер Геона экөөбүз көпкө чейин аны муну сүйлөшүп жаттык. Көп өтпөй сөзүбүздүн нугу өзгөрүп, туулган жерибиз жөнүндө, дүйнө элин таңдандырган кереметтери тууралуу сүйлөшүүгө өттүк. Ал мага негизинен туристтерден түшкөн кирешенин жардамы менен жан баккан өлкөсү, чет өлкөлүктөрдүн оозун ачырган улуттук паркы, андагы түрдүү айбанаттардын сансыз үйүрлөрү, аларды кучагына батырган Серенгети, Олдубай өңкүрү, өз өлкөсүнө тиешелүү керемет жайлар тууралуу көпкө чейин кобурап отурду. Жыгачтан Маканде жасоо аябай өнүккөн. Маканде адамдын же кайсы бир айбандын элесин чагылдырган жөн гана жыгач буюм эмес. Ал элдик философия. Туристтерге ар бирин 200 генийлик шиллингге сатышат. Ал $3,5 деген сөз. Эл жарды, ошол жарыбаган акча деле көп нерсеге жетет. Бирок биздин эл эргекүрөк, кемсинтүүнү кечирбейт. Эгер сунуш кылган кооз Макандесин сатып албай койсоң, кекентип алышың текейден арзан. Туулган жерди мен Геона сыяктуу сүйүп, ал сыяктуу кереметтерин куюлуштуруп айтып бере албастырмын. Ар ким киндик каны тамган жерин ушул кыздай ызааттап, көкөлөтө мактап жүрө алса гана атаганат. Юрий Владимирович эриндерин жапкан муруттарын түктөйтөп, көп кардалдын арасында турганына бир кыйла болуптур. Үстүндөгү чолоктонду жаңы сатып алса керек. Боёгунун жыты буркурайт. Көп болду келгениңизге? Жарым саат. Башкача кийинип алсаңыз эриген эмес турбаймбы? Кардарларың көп. Колуң бошочудай көрүнбөйт. Жолто болбойын. 15 мүнөттөн соң дем алыш силерге. Мен буфетте күтүп турам. Мейли, ошентиңиз. Буфетте дагы бир кубанычтуу жагдай күтүп туруптур. Караша кыска чачтарын тикчейтип, детективдин бет маңдайында. Эки кесиптеш бир маселени кызуу талкуулап отурушат.
Менин жакын басып барышымды күтпөстөн ордунан ылдам тура калды да көздөрүн күлмүңдөткөн бойдон утурлай басты. Толкундануудан пайда болгон сөздөрүмдү да, кучактоого болгон куштарлыгымды да араң-араң тыйып, сузгана учураштым. Ал дагы менден моюнуна жарап кирилене орола калышымды күтпөшү белгилүү. Колумдан жетеле барып, катарынан орун берди. Жумуш көбөйгөн го? Айта көрбө, кандай маанайың, жумушуң, ден соолугуң? Ойдогудай. Берки атаандаш кантип жүрөт? Сени зериктирбедиби? Зериктирди, жер жуткансып дайынсыз. Карашаны кунткое карадым. Бүтүк, өткүр көздөрү от, кубакай жүзүндө кыйналгандыктан кыпындай да изи байкалбайт. Кайраттуу, тыкандыгынан жазбайт. Көнгөн иши аны шалдыроого, чарчоого жол бербесе керек деп ойго туна түштүм. Атаандаш жөнүндөгү тамашамды соңуна чыгарууга учур жетти го дейм. Же атаандаш өзү экендигин байкабай жүрөбү? Кош, Юрий Владимирович, кандай жаңылыктарыңыз бар? Жаңылык жок. Детектив күрөң түстөгү сумкасын сыдыра ачып, андан кагаздарды алып чыкты. Сенин атаманша досуңдун чоң аферлык ишке аралашканын далилдеген документ колума тийди. Билесиңби, Татто? Учурда өлкө ичиндеги жеке компаниялардан ак галстукча маданияттуу урлар бир жылда $10 миллион чарбалык мүлкүн, кирешенин 20%-ын ар кандай жолдор менен жымырып алып турушат. Мындай типтеги аферлор эң биринчи жеке компания же ишкана ээсинин эң жакын адамы болууга жетишет. Качан гана көздөй киши деген официалдуу эмес ишенимге ээ болуп, 150% баарын колго алган соң, эбегейсиз чоң сумманы кайтпас эсеп кысаптарга котортуу же дагы бир башка жолдор менен шыпырып алып, көздөн далда жоголушат. Атаманша эмне кылыптыр? Дедим Мариананын кезектеги финансылык ийгилигин билүүгө ашыгып. Мындан 2 жыл мурун бир жылда $3 миллион айландырган Шанс аттуу өндүрүштүк соода компаниясынын башкы директорунун жеке секретаршасы болуп ишке орношот. Арадан 3 ай өтпөй башкы директор жол кырсыгына кабылып, аз убакыт ооруканада жаткандыгынан пайдаланып, ишенимдүү адамдарынын бири башкы бухгалтери компаниянын эсеп кысабындагы $1,5 миллион Надежда аттуу чакан ишканага которуп жиберген. Башкы директор 6 айдан кийин айыгып ишине келсе, компаниясынын эсеп кысабы куржалак. Бухгалтери 4 ай мурун аракка уланып өлгөн. Надежда чакан ишканасы банкрот. Ошентип иши илгерилеп, ити чөп жеп турган чоң компаниянын башкы директору бош кампалар менен мекемесин тиктеп, заматта банкроттук абалга түшүп келет. Эми ошол Надежда деген чакан ишкананын юридикалык ээси ким экен дебейсиңерби? Ким экен? Мариана Версеева, биздин атаманша. Шүмшүгөй, таңдана детективдин оозун карап калдым. Сотко бериптирби? Сот процесси болгон. Бирок документация закондуу толтурулган. Банкрот болгон Надеждага $1,5 миллион финансылык көмөк көрсөткөндүгү үчүн деп которулуптур. Караша, бул иш кызылдай кылмыш жыттанат. Авария, башкы бухгалтердин өлүмү баары кимдир бирөөлөр тарабынан пландуу уюштурулган. Караша баш ийкеди. Андай болушу толук ыктымал. Атаманша ошол акчаларды пайдаланып жүргөн турбайбы? Албетте. Баш чайкап отуруп калдым. Акча үчүн ар кандай ишке барууга даяр, өтө коркунучтуу сур жыландардын бири. Кызык, акылы жетик, сезимтал десең сезимтал, билимдүү десең билимдүү адамдар. Бирок кимдир бирөөлөрдү аяосуз пайдалануу, кордоо аркылуу акча таап, кабагым кашым дебей жашап жүрө беришет. Кантип жүрөктөрү оорубайт, кантип кайгырышпайт деген суроолор туш тарабымдан тооруй берди. Атаманшанын салондору 2 жыл мурун Юстиция министрлиги тарабынан каттоодон өткөн. Бирок бир да райондук салык инспекциясына салык төлөгөн эмес. Салондордун баары Таттуунун курсташынын чөнтөгү үчүн гана иштейт. Детектив тамеки күйгүздү. Кыскасы, Мариана Вересова жөнүндөгү картина ушундайча аяктады. Жардамдашкыла, эми кандай чечимге келсек болот? Каматабызбы? Текшертебизби? Дедим бир чечимге келе албай. Эки опер чечүүчү сөздү айтуу үчүн ойлоно калышты. Ойлоно турган эмнеси бар? Бар, Таттуу бар. Караша сырдуу карап турду мени. Ошол эле учурда Юрий Владимировичке бурулуп, сен дагы 2 жума жакшылап көз салчы. Бул кыз ушул иштер менен шүгүлдөнбөгөн сыяктанат. Менде башка дагы олуттуу кылмыш иштерине аралашкан деген туюм бар. Албетте, Шанстын башкы бухгалтеринин күтүүсүз өлүмүнө номер 1 шектүү адам деп Мариананы көрсөтөр элем. Кыскасы дагы казып көрчү. Казып көрөйүн. Детектив ордунан турду. Мен кетпесем болбойт. Зарыл иштерим бар. Түшкү дем алыштын бүтөрүнө 25 мүнөт калды. А менин карашымдын шашар түрү жок. Караша, кара көздөрүмдү кашайтып, кайдадыр житип кетип, кайра көктөн түшкөнсөп, капысынан пайда болуп алганын карабайсыңбы? Негедир анын тикчийген кыска чачтарынан сылап, ийинине башымды жөөлөп отургум келип турду. Бирок баягылык куру керкейүүнүн, дымактын күчү ийилте койбоду. Сотовой телефонуң иштебей калганбы? Иштейт. Мен командировкада алыста жүрбөдүмбү? Сериалдык киши өлтүрүү тыйыла элек. Ушуну менен 4-жесир аялдын түбүнө жеткен маньяктын
же кылмыштуу бир чакан топтун илинчегин таба албай шаштыбыз кетти. Эгер жашыруун болбосо айтчы, кай жакка эмнеге бардың? Жогорудагы кылмышка тиешеси бар болуш керек деп эсептелген монстр деген кличкалуу бирөөнү текшерип Саратовго барып келдим. Себеби ничке бычак чип менен муунтулуп өлтүрүлгөн аялдар монстрдун гана сүйгөн ыкмасы деп эсептедик эле. Жергиликтүү ички иштер кызматкерлеринин билдиргенине караганда 52 жаштагы зек жакынкы 7 айдын ичинде эч жакка чыккан эмес. Өзүнө да жолугуп аңгемелешип көрдүм. Өз жашынан алдаганча улуу көрүнгөн зеги ооруп төшөктө жатыптыр. Демек божомолубуздун ойрону чыкты. Ал эми маньяк кезектеги олжосун аңдып, эмдигиче аны капканга түшүрүүнүн планын ойлонуштуруп койгондур. Себепсиз эле өлтүрүп жатабы? Каяктан? Үй мүлкүнөн бери тоноп кетип жатат. Биринчиден маньяк үй ээсинин ишенимине кирип, байлыгынын эсеп-чотун алган соң өзүнө ыңгайлуу күнү максатын ишке ашырып жүрөт. Экинчиден анын ким экенин алигиче эч ким билбейт. Эч кандай иринчек жок. Кыйын болгон экен. Генерал чачын жулуп атат. Яшков иштеп жаткандыр? Жүрөт. Башка бөлүмдөр иштегендиктен көп жолугуша албай жүрөбүз. Айрыкча сенин самсаңды сагынышыптыр. Сурап калышат. Дайынсыз жоголду Москвадабы деп. Яшковто 2-3 жолу шынарлай калганынан ал Кыргызстанда биротоло кеткен деп койгон. Мен үчүн жооп бергениңди койгун дедим эле го. Сен үчүн корктум. Генералды анын чөйрөсүн билбейсиң. Дагы баягы жомогуңду баштадыңбы? Жомок эмес. Бул деген реалдуу турмуш. Сөздү тереңдетүүнү каалабадым. Болуптур. Убактым бүтүп калды, кетейин. Качан жолугуша алабыз? Менин жумуш күнүм бүгүн гана башталды. Бир жума эс албадымбы? Демек жумуштан өтө кеч чыгам, убакыт болбойт. А сен дайынсыз жоголбой көрүнүп тургун. Албетте. Иш учурунда Карашанын 4-чү жесир аял деген сөзү мээмде кыттай уюп калгандыктан бул бейажал жесирлердин атаманша сексуалдык кызмат көрсөткөн бай жесир аялдар менен байланыштары жок болду экен деген суроо жаныма тынчтык бербей туруп алды. Канча жолу Карашанын сотоюнун номерин терип, жакшы эле камданып алам. Бирок эмирээк деле коштошсок, кайра дагы бир нерсе айтып, эптеп жолугуу үчүн шылтоо издегендей болбоюн деп таарынып койдум. Ушул куру намыстангандан кутулар күн качан келер экен. Подъездге жакындап келатып Карашанын машинасын көрдүм. Ак Жигуле кайра кетчү чоң жолду багыт алып токтоп туруптур. Ичимден кубанып алсам да сырткы түрүмдү, басыгымды өзгөртпөстөн Жигулиге жакын басып бардым. Караша кабинадан чыга калып эшигин жаап бекитти да жарым саат болду күткөнүмө. Деди Гүлөв ага. Жарым күн күтсөң кантер элең? Өлүп кетмекмин. Ишене турган сөздү айтып жүрбөйсүңбү? Ишенбесең өзүң бил. Үйүңө кирсем болобу? Болот, жүрө. Эшиктин туткасында кызыл гвоздика гүлү кыстарылып туруптур. Гүлдөрдү алып, рахмат, дедим Карашаны ыраазы боло карап. Мен кыстарган жокмун. Сенден башка мага ким гүл бермек эле? Гүлгө анчалык деле маани бербейм. Мүмкүн берки атаандаш. Койсоңчу. Эч кандай атаандаш деген жок. Сени тамашалап койдум. Чынбы? Чын. Анда сөмөй менен гвоздикаларды көрсөттү. Бул гүлдөрдү ким алып келген? Кудай эле билбесе мен билбейм. Белгисиз бирөө ушуну менен 5-чи рет гүл кыстарып кетип отурат. Романтика. Сүйүп калса керек. Андан калса жалгыз жүргөнүмдү көрүп боор ооруган го. Боор ооругандын баарынан эле белек ала бересиңби? Калтырып кетсе албаска чара жок. Өзүң көрбөдүңбү? Токтой турчу. Сен чеги жок кызганчаксыңбы? Бети курсун. Жан чыгарын аз эле калат. Кызганчаактык, айбандык, инстинкт адамдарда мындай сезим болбойт бекен. Биз заң сезимдүүбүз. Сүйлөйбүз, айта алабыз, туюндурабыз, түшүндүрө алабыз. Киребизби же босогодо тура беребизби? Кечирип кой, кирдик. Тереңге телевизор көрүп отурган экен. Ордунан тура калды. Карашанын өңүндөгү жылдыздуу маанай жылаан сыйпагандай заматта жоголду. Эки жигит бири-бирин тиктеген бойдон туруп калышты. Бул ким? Деди Караша казакча сүйлөп. Аяшым, дедим кыргызча. Экөөбүз тең тереңге эч нерсе түшүнбөшүн кааладык. Адалсынган молдонун үйүнөн 6 камандын башы чыгат болдуң го. Отур. Сени менен олуттуу сүйлөшө турган маселе бар. Бүгүн келип калганың жакшы болбодубу? Дедим гүлдөрдү флакон үстүнө коюп жатып. Актаңың бар го. Бекер аракеттенбе. Ансыз деле баары түшүнүктүү болуп турбайбы? Токуму ой түшкөн Караша шарт бурулду да сыртты көздөй жөнөдү. Токто, Караша. Мен анын алдын турой калдым. Эмне болду сага? Мага энеси өппөгөн эрке кыз көрүнгүң келген экен да. Караша, бул Аяшым. Аты Тереңге. Лакарика деген курбу кызымдын жолдошу. Калп, каякта ошол курбуң? Эмне үчүн мен билбейм, көрбөйм. Калп, алдап жүрүп турсуң мени.
Калп деген сөз жаныма батып кетти. Босогодон кийин боло бердим. Ишенсең койсоң өзүң бил. Жөнү жок күнөөлөсөң жол ачык. Караша калганы карсчаап жолуна түштү. Оозунан алдырган бөрүдөй болуп, дубалга жөнөнгөн бойдон шалдайып отуруп калдым. Бүттү. Караша кайрылбас болуп кетти. Тарынганабы же таптакыры кол үзгөнбү? Ушунчалык тезби? Окуянын чоо жайын билип туруп, анан таарынсам болмок деген ойлор жүрөктү мыкчып турду. Дүп-дүп дедире тереңге мени көздөй жай басып келатты. Таттуу, талашыңар не? Кетип калды. Экинчи келбейт эми. Ыйлагым келип кетти. Айлам куруп, шалдырап, ачууга алдырган Карашага жагдайдын аныгын туюндура албай калганыма ичим туз куйгандай ачышып отурду. Мен себепкер болдум окшойт. Сенден кызганды, туура эмес ойлоп алды. Келет Таттуу. Тереңге чыканагымдан сүйрөп, өйдө тургузду да эгимден көтөрдү. Сүйсө сөзсүз келет. Ээрчиши басып ичкери бөлмөгө кирдик. Экөөбүз бир топко чейин эки креслодо үнсүз сөзсүз отурдук. Күтүүсүз жерден чагылгандай чарт-чурт болуп кеткен окуя мени ойго салып койду. Ачык айтканда эшиктин туткасына кыстарылган кызыл гүлдөр Карашанын маанайын бузгандыгы чындык. Ага кошул-ташыл болуп мен үйдө, үйүмдө негр жигиттин жалгыз отурушу, ого өтер кызгануунун билигине от тамызып жиберди көрүнөт. Болду болбоду гүлдү тереңге кыстарган деген ойдо калды Караша. Ошондой болгон күндө да чычаңдап үйдөн чыга качпай, жигитти кылып, жагдайды аягына чейин билип, аныгына жетсе дурус болмок. Кызганчаакпы, кантип эле? Мен алып бери ага кол сунуп, ак тилимди, жүрөгүмдү тартуулай элекмин го. Таарынчаакпы, мүмкүн. Анда пендеңе берилген оң олбос өмүр менен кошо жашар жоюлбас касиет. Ал жасаган жакшылыкты кыз башым менен мен деле жасап жатпаймынбы? Бирок кыргыз кыздарына тиешелүү арулук касиетиме көлөкө түшүрүп алдым окшойт. Болгондо да өзүмдү айтып, деп мактанып жүрүп. Мунума Караша жанагыл адалсынган молдо жөнүндөгү макалды айтпас беле. Мен тараптан да күнөө кетти. Бирок башына мүшкүл түшүп турган адамды кантип талаага таштамак эле? Бир кезде мен да мөгдүрөп турганда өңүтүсү буруу ушул жигиттин, анын аялынын колдоосуна таянган элем го. Тереңге булуулонтуп эки кружкага ысык кофе даярдап келип, бирин менин астыма жылдырды. Ысык ич, жакшы болот. Лакарика чалдыбы? Эч кимсине сенин телефонуңду берген эмесмин. Сага ашыкча проблема пайда кылгым келбейт. Тереңге, качып бозбой өз мекениңе кайтып барып, тынч жашасаң жакшы болбойт беле? Ошентсем десем эки көзүм төрт, бирок тилекке каршы кайра кайтууга болбойт. Жолум кесилген. Унчукпай калдым. Ушундай, балким качандыр бир мезгилде кайтып барууга туура келер, эгер аман болсом. Сагынасыңбы? Кимди? Туулган жерди. Кандай десем, сага кантип түшүндүрсөм? Ал ысык кофеден бир уртап алды да, сагынуу, кусалануу деген сезим түшүнүктөр менде жок. Кандайча? Ичимдеги кайнаган өкүнүчтү ызааны унутуу максатында аны утур-утур сөзгө тарта бердим. Өзүмдү өзүм мажбурлоо менен тагыраак айтканда, мекен деген жок, ата-эне деген жок, сен бул дүйнөдө коколоюн жапжалгызсың деп, миң кайталап, миң толгонуп жүрүп, ага биротоло ишенип алганмын. Кайдыгермин. Кээде өзүмдү бирөөлөр кол менен жонуп, кесип, оюп жасаган колу айкелдерге окшотуп жиберем. Кызык экен. Катуу кайгырган учуруң болдубу? Айта албайм. Мен баарына даяр болушум керек деген психологиялык бүтүм мындай абалга унчукпай баш ийүүгө көндүргөн. Көп нерселерди жумуштуу, жатып турганды шарттуу рефлекс боюнча гана жасап жаткандай туя берем. Балалыгың оор шартты өткөнбү? Ээ кайнаткан комду чөлдө керели кечке эчки кайтаруу, күркүрөгөн жолборстордун үнүн угуп жатып уктоо, таза муздак суу эңсеп жүрүп, күн өткөрүү жеңил болбошун элестетип көр. Кээде ошол күндөрдү самап сагынасыңбы? Жогоруда айтпадымбы? Ал күндөр качандыр бир түнү көргөн түш, болгон же болбогондой. Апаң эсиңе түшөбү? Картина сыяктуу көз алдыма тартылат. Эч кандай эмоциясыз элестете алам. Киндик кантамган жерден мынчалык көңүл калтырткан, таптакыр түңүлткөн нерсе эмне? Мага ачыгын айта аласыңбы? Көңүлүмдү эч ким калтырган жок, түңүлткөн да жок. Өзүм гана баарына себепкермин. Чын-чынына келгенде бул жөнүндө бул катылуу сырды колуктум Лакарика деле билбейт. Ырас аялуу өмүрлүк жары Лакарикага айтпаган купуя сырды мага айта коймок беле деген тыянакка келдим да, суроомдун нугун башка багытка бурдум. Баскан изиңе чөп салгандар тереңге акыры тыйылабы? Айта албайм. Анда дагы канчалаган айлар, жылдар жашынып жашоого туура келер экен. Муну да айта албайм. Жол издеп жатам. Оң келип калгысы бардыр. Таттуу, Гейона менин бир тапшырмамды аткарып келсе, мурдагы жашаган үйүмө кетем. Ал жер коопсуз. Бак тарактуу, кой, эчки баксаң болот. Эрмек үчүн. Лакарикага гана кыйын болду. Окуусун бүтсө, бир күнү көздөн далда кылып алып кетет элем. Бизнесиңчи, интерч.
Бизнес өз жолу менен калыпка түшүп калган. Виктор Афанасьевичке ишенесиңби? Ишенбейм. Анда эмне үчүн? Токтот аттуу сурооңо түшүндүм. Аны былк эттирбей кармап турган колумда 2 чоң күзүр бар. Кыскасы, бир акырдан жемжешип калган жайыбыз бар. Башкасын айтпайын. Бул иште экөөбүздөн башка да кишилер бар. Үстүбүздөн көз салып турат. Ансыз ачыгын айтканда буларсыз чоочун өлкөдө жашоо кыйын. Үстүртөн карагандар кимдер? Ак үйдөнбү, көк үйдөнбү же шаардагы авторитеттердин бири? Эң кийинкиси жакындашат. Алар сени издегендерди билбейт бекен? Тиешелүү булактарга байланышка чыгып, сурамжылап, издеп жатышат. Кызыктырбайбы? Эшиктин коңгуроосу шыңгырады. Геона 3 жолу кыска шыңгыратпадыбы? Деди өзара макулдашышкан шарттуу белгилерин эске алган Тереңге. Ал жаңылбаптыр. Сырттагы муздак аязды ээрчиткенче Геона босогон аттады. Бир жума жоголдуң, Геона. Проблема? Тереңге, тигилер мени бура бастырбай ээрчип жүрүштү. Көз жаздырыш абдан кыйын болду. Геона кара түстөгү желим пакетти Теренгенин жанына койду. Ме, алмаштырдым. Устаң түркүдөй куу, сагызгандай сак неме турбайбы? Кайдан алдың, жасалма эмеспи деп эзилип жатып араң-араң алды. Баасын төмөндөттүбү? Төмөндөттү. Мен адегенде эле 100 000 сурадым. 100 000? Теренгенин оозу ачылып, тиштери канттай агарып турду. Катуу кетиптирсиң го. 60 000ге аргасы жок көндү, албайын десе керемет буюмдан айрылбайбы? Жакшыба болуптур. 40 000 болот го дедим эле. Эмне саттыңар? Дедим эмнени мынча кымбат сатышканына таң калганымды жашырбай. Эгер жашыруум болбосо, мен дагы билсем болобу? Билерик саттык. Алтынбы? Алтын, бир мет чөкөттөлгөн. Геона сумкасынан түстүү фото сүрөт алып чыкты. Мына Африканын зергерлеринин колунан жаралган ажайып буюм. Майда аппак бирметтер менен шумдуктуудай кооз жасалгаланган жазы билерикти көрүп, оозумду ачып калдым. Ушундай да ажайып буюм болобу? Керемет экен. Мүмкүн аз баалап койдуңар дейм. Болот. Өз баасын ала турган кардарды кайдан тапмак элек? Уста эң зыкым кызыл кулактардын бири. Жездеген ишенимдүү дагы бир кардарыбыз бар. Ал азыр мени издегендердин көз алдында, жакын барууга болбойт. Деди да кара пакеттеги пачка акчаларды стол үстүнө төгүп салды. Кана кыздар, эсептейле. Үчөөлөп ири суммадагы 60 000 рубльды тез эле эсептей салдык. Тереңге 10 000 рубльды Геонага, 5 000 рубльды мага берди. Мага эмне үчүн? Ал таттуу, менден белек. Жакшы пальто же сумка сатып ал. Рахмат. Мен кеттим, кыздар. Тереңге пакетти колуна алып ордунан турду. Геона, бүгүн сен мында кал. Байланышка өзүм чыгам. Мүмкүн таттуу аркылуу кабар берип калышым ыктымал. Геона экөөбүз кофе ичип үн сөзсүз отурабыз. Телевизордо мелодрама. Көзүбүз телевизордо болгону менен оюбуз алтын билерикте, Теренгеде. Кылмыштуу ишке мен да аралаштым деген герой жанымды кыйнап жатты. Геона, курсагың ачпы? Бир нерсең бар беле? Заматта даярдай коем. Мен кухняны көздөй жөнөдүм. Арадан бир жума убакыт өттү. Кычыраган кыш аяз күч алып, түү деген түкүрүк жерге түшкөнчө тоңуп, шилденин баралына келип турган кези. Москва шаарынын жаз, жай, күз айларындагы көрүнүшү эстен чыгып, өмүр бою эле ызгардуу, суук ак кар жамынып жаткандай элес берет. Күпүйө кийинген шаардыктар күнүмдүк тирликтер менен алек. Көчө толо кишилер. Ар түрдүү кийинишкен, ар кайсы улуттан. Ар кыл куракта түрдүү көрүнүктөрү, афишалары жарк-журк эткен көчөлөр шумдуктуудай кооз көрүнөт. Автомобилдердин калың катары өйдө ылдый тынымсыз агылат. Жумуш күнүм бүтүп, үйдү көздөй илки басып келе жаткам. Эми бир жума бутту кенен сунуп эс алууга, китеп окууга, телевизордон эң кызыктуу телеберүүлөрдү көрүүгө болот. Ал эми менин таарынча карашамдан болсо кабар жок, катуу ызаланып калган көрүнөт. Ушунчалык теңирден тетирик этип, иштин оң терисин аңдабай туруп, тарс жарылуу заматта бир бүтүмгө келе калуу эркек кишиге жарашабы? Детективдин да дайын оту билинбейт. Чамасы караша ал кишиге да ишти токтот деген көрсөтмөсүн бергенбейм. Аңдап билүү кыйын. Кантке менен кабар дайыны таптакыр билинбеген детектив ушул ойго келүүгө аргасыз кылат. Менин африкалыктарымдан да дайын жок. Бул кышкы дүйнөнүн тумандуу, муздак күндөрүндө сопоюп жападан жалгыз калган сыймын. Калгандары мени карабай, бурганак бороонду шаар ичине таштап кетишкендей сыяктанат. Аракеч алектин ордунда үшүгөн буттары менен жер тепкилеп коюп бир жигит турат. Ал мени утурлай басты. Жылаң баш, уюлгуган кою тармал чачтары башына суук өткөрбөй төңдөнөт. Пальтосунун жакасын узун шарф менен ороп алыптыр. Саламатсызбы? Саламатчылык? Бул сизге. Коюнунан кызыл гвоздика гүлдөрүн алып чыкты. Чоң көздөрүнөн мээримдүүлүк байкалат. Кырдач мурун, чапчак сулуу жигитти кунткое карадым. Менин эшигиме гүл кыстарып кеткен сенсиңби? Кечирип кой. Жигит заматта сизден сенге өттү.
Ушул тегеректе жашайм. Сенин ары бери өткөнүңдү көрүп, япон кыздарын кынан өткөн мөлтүрөгөн жүзүңө тамшана карап, жакшы сезимди жүрөгүмдө тымызын жашатып жүрөм. Жылуу сөз кимди кубандырбайт да, кимди толкундатпайт. Оюн келиштире айта алды. Рахмат. Каршы болбосоңуз мындан 200 кадам жерде Урал деген кафе бар турат. Чай ичкенче таанышып, бир ар саат сүйлөшүп отуралы. Кайра өз жолуңуз менен узатып коем. Неге 1 саат музыка укканча эс алып, мырза жигиттин сыйын көрүүгө болбосун деген ойдон улам. 1 саат. Башка сунуш же өтүнүч кабыл алынбайт, дедим мисирейип туруп. Жарайт, ишенгениң үчүн рахмат. Бул кафе барды сыртынан мурдадан көрүп жүрчүмүн. Ичинде саналуу гана кардарлар отурат. Игорь көп сүйлөгөнү менен оюн ачык, түз айткан жигит экен. Тунук көк көздөрү менен тешеттиктеп, эч тартынбай, качантан берки эски тааныштарымдан бетер өзүн эркин сезип отурду. Бөтөнчө анын токтоолугун жактырдым. Биз аз-аздан вино ичип отурдук. Жаңы таанышым быйылкы кыштын оордугу жөнүндө сүйлөп отурду. Сиздин мекениңиз тоолуу эмеспи? Кыш узакка созулат чыгар. Албетте, мындай калың кар, суу кызгар мага илгертен тааныш. Негедир төбөм ооруп, заматта башым айланып, өзүмдү өтө жаман сезе баштадым. Жаман болуп бартам. Игорьга уят болбойын деп ордумдан турмакчы болдум. Бирок шалдайган кол буттарым өзүмө баш бербей, столго бетим менен кулап түштүм. Эсиме келсем, суук бөлмөдө жатыптырмын. Жок, бөлмө суук деле эмес экен. Мен көкүрөгүмдөн өйдө жылаңачтанып, жука шейшеп жамынып жатыптырмын. Кол буттарымды тартып көрсөм, кыймылдай турган эмес. Көрсө керебетке бекем байлап коюшуптур. Бөлмөнүн ичи жарык, а бирок пардалары бек тартылган. Керебеттен башка дубалда күзгө жылаңач кыздын сүрөтү бар плакат илинген. Жаныма жакыныраак жерде стул менен турат. Башка эч нерсе жок. Кыздардын бүдөмүк күлкүсү угулат. Коңшу бөлмөдө чыгып жаткансыйт. Башым сынып кетчүдөй ооруда. Каяктамын. Көгүлтүр көздөрү тешип жиберүчтөй тигилген Игорь деген жигит менен отурбадым беле. Анан эмне болду эле? Ооба, жыгылып баратканмын. Демек баарын эстегениме караганда акыл эсим жайында окшойт. Башымдан башка ооруган жерим жоктой. Токточу. Көкүрөгүм. Операция болгон жердин айланасы билинер билинбес сыздагансыйт. Шейшеп жабылып тургандыктан сыздагансыган көкүрөк оорумдун себебин биле албадым. Жөндөн жөн башым айланбайт эле. Виного кошуп Игорь бир нерсе берген. Эстен тандырган дары кошо койгон болуш керек. Эмне үчүн? Максаты эмне? Же карашылар издеп жүргөн жесир аялдарга өч маньяк ушулбу? Муздак, коркунучтуу ойлордон улам денем дүркүрөйт. Бирок мен байда, жесирде аял эмесмин. Андыктан маньяктын мага кызыга турган жөнү жок. Анда неге таңылып жатам? Эң башкысы каяктамын. Табышмактуу жүрөктү түпөйүл тарттырган убакыттын өтмөгү тозок болду. Тааныбаган адамга эмнеге ишендим десең, мына жыйынтыгы. Эми өз билгениндей эрмектейт. Көңүлү калган соң муунтуп же бычак сайып өлтүрөт да бир чуңкурга көмүп таштайт. Ошентип Таттуу деген кыз дайынсыз жоголот. Күтүлбөгөн жерден эшик дабышсыз ачылды да бир жаш кыз кирип келип, мени күлүп ага карап койду да кайра чыгып кетти. Жөн келбептир. Суржыландай мелтеген атаманша менен кассираны ээрчитип кайра кирип келди. Эски досумду көрүп, сен белең, сен эле болсоң иш жеңил деген ойго сүйөнө калып, жеңилдене түштүм. Албетте, муунтуп, зордуктап, кескилеп өлтүрөт го деген коркунучтуу ойдо жаткан мен үчүн атаманшаны көрүү чоң кубаныч эле. Себеби анын талабы көздөгөн максаты алаканга салгандай дайым болчу. Өлүм жөнүндөгү жексир ойлор алыс калды. Жапайы сулуу, эс алдыңбы? Бул эмне кылганың? Эч нерсе. Мен сени али эч нерсе кыла элекмин. Болгону азоого чалма салдым. Өзен тамгамды бастым. Ал эңкейе калып үстүмдөгү шейшепти серпип ачты эле, көкүрөк үстүмдөгү карарган такты көзүм чалып калды. Кобра, эн тамга. Сен мындан ары менин командамдасың. Карызды төлөш керек, жапайы сулуу. Кичинекей кобранын татуировкаланган сүрөтүн көрүп жаным чыгып кетти. Шүмшүк, түйүңө жетпесеми карап тур. Кантип пилге үргөн кандектей болбо. Абийириңде айрандай төгө турган фотофактылар бар. Кыйшаңдасаң, Россиядагы порно журналдарга сатып жиберем. Жакында дооруң бүтөт, соттолосуң. Вой, коркуп кеттик го. Кассира оң капталыма ыктай берип, жаактарымды кабыштыра кармады да, тилиңди жулуп алайынбы, а? Же 2-3 жигитке салып берейинби? Талпагыңды заматта ташка жайып ташташсын. Же ал чөнтөгүнөн иничке жип алып чыкты да моюнума орой салып, муунтуп кирди. Же ушинтип туруп тынчытып салайынбы? Демим буулуп, оозум ачылып чыдай албай кетип, кол буттарымды тыбыратып жибердим. Кассира какап чакаган менин мойнумдан жипти сууруп алды да кирсеген бойдон туруп калды.
Кыскасы, таттуу дос, куру айбаттын туйлоонун кереги жок. Акылың менен иш кылгын. Сасып самса саткандан кутуласың. Элитанын чөйрөсү, ресторандар, кечелер күтүп турат. Доорду сүр, кийин өкүнбөйсүң. Рахмат акылыңа, дедим энтигип. Арам иштериң өзүңө буйрсун. Атаманша ачууланбады. Кайра жумшак үн менен: эркелебе. Энең жок бул жерде. Көкүлүңдөн сылап көзүңдөн өпкүдөй. Кошулсаң жашоо сеники. Кошулбасаң бир жумада наркоманга айландырып, көчөгө кууп чыгам. Болбосо кассиранын колуна салып берем. Ал бычак кезегениңди эстесе, карман албай кетерин билесиң. Боортолго Кудай, сен мага ким элең? Эч ким, деди да кыздарын ээрчитеп чыгып кетти. Ажаткана көзүмдөн учуп турду. Эй, ким бар? Жанагыл жаш кыз баш бакты. Эмне кыйкырып жатасың? Ажатканага алып бар. Ал ойлонуп туруп калды да чыгып кетти. Каяка? Бир аздан соң босогодон кассира менен Виктория көрүндү. Виктория, бул дагы бир жердеби? Экөө үнсүз сөзсүз кол уттарымды чечишти. Мен ордумдан туруп шарт эле күзгүгө жетип бардым да нес болгон бойдон туруп калдым. Операция болгон эмчегиме куйругу чубалжып жеткен кичинекей кооз кобра жаалданып турат. Кетпейт эми, акмактар! Чаңырып жибердим. Эми жыланыңарды кантип жоготом я? Виктория мисирейген бойдон үн катпады. Өлбөйсүң. Жөн ажатканага, деген жалдуу кассира көйнөк жемпирлеримди үстүмө ыргытты. Шашпа, мага да кезек келер. Эмне кылып жибересиң? Колуңдан эмне келет? Ал күтпөгөн жерден эки колдоп түртүп жиберди эле, дубалга башым канк этип, абдан катуу урунгандыктан ордумда тамтаңдап сендиректей түштүм. Тигиге атырылып тие турган ал күч менде жок болчу. Кассира мени качып кетет деп шексиндүү айтор чыга бериштеги диван креслодо отурган боюнча калды. Виктория узун коридордун эң этегиндеги аялдардын ажатканасына алып келди. Мен өзүмдү колго алып Викторияны пайдаланууну ойлоно баштадым. Мына бул операциянын тагын көрдүңбү? Дедим көйнөгүмдүн жакасын чечип. Бул сенин тепкиңден улам пайда болгон ириңди алдыргандан кийинки калган так. Ал адатынча сустайган боюнча үнсөзсүз карап турду. Виктория, сенин кылмыш чөйрөсүндөгү атың сүлөөсүн. Тигинин көздөрү алайгандан алайды. Өткөндөгү жакшылыгымды эстедиңби? Башын ийкеди. Анда угуп тургун. 2 күндөн кийин Марианна Вересованын бизнесинин ойрону чыгат. Салондорунун сексуалдык кызматынын небак бет ачылган. Финансылык сыры салык полициясына дайын. Эң жаманы жесир аялдарды сериялык өлтүрүүнү уюштургандыгы үчүн жооп берер кези келди. Викториянын эриндери акырын ачылып баратты. Түрүндө коркуу, чочулоо. Демек аракетим өз жыйынтыгын берчүдөй. Сени бул ирет коргоп калууда колумдан келет. Жардамың керек мага. Кантип? Элең этип эшик тарапты карап койду. Телефон чалып кой. Бүгүндөн калтырба. Кимге? Мен ажаткананын текчесиндеги идиште турган каш бойгон кара карандаштардын бирин алдым да бош турган самындын сырткы кутучасын жазып жиберип, Караша менен Юрий Владимировичтин сотовой телефондорунун номерин чимелей салдым. Захват группасынын балдары күтүлбөгөн жерден кирип келген учурда эңир кирип калган. Салон ичи ызы-чуу түшүп, чыйылдаган жылаңач, жарым жартылай жылаңач кыздардын ачуу үндөрүнө толуп кетти. Апай, колум, кое бер акмак. Жат, колду көтөр. Мен эмне кылдым, тийбегиле мага. Салык полициясы, ордуңарда тургула. Мен жаткан бөлмөнүн эшиги карс тебилүү менен ачылды да, Караша баш болгон 2 спецназдын жигиттери автоматтарын кезей кирип келишти. Спецназчылардын бири колдорумду чечти. Караша мени көзөмөлдөгөн жаш кызга сырт кийимдеринди көтөртүп келди. Сыртка чыгып, кызыл жашыл жарыктуу фигура деген жарнаманын өчүп жанып турганын көрдүм. Демек, Игорь эстен танган мени машинасына салып түзүлө Атаманшанын мода салонуна алып келген экен. Жаныма Юрий Владимирович басып келди. Таттуу, көгөргөн, чийилген, оорган жерлер жокпу? Сага рахмат. Коркподуңбу? Жүрөгүм түшүп калды. Атаманшаны аябай өчөштүрүп алган турбайсыңбы? Көкпет, көктүгү акыры өз башына жетти. Мага телефон чалган ким, Таттуу? Атаманшанын көк сойыл кыздарынын бири. Кантип көндүрдүң? Караша билет. Мурдатан өз ара эсебибиз бар болчу. Айтмакчы, бир жума көрүнбөй койдуң го. Башка кардарым бар. Ошол себептүү колум көп бошобой жатат. Сенин өтүнүчүң орундалды. Атаманшанын мойнуна кое турган дооматтар жетиштүү. Эсиме бөөдө өлүмгө учураган жесир аялдар жөнүндөгү маалымат келе калды. Бирок ал тууралуу жеке пикиримди айтууга үлгүрбөдүм. Ичкериден Кассира менен Марианна баш болгон 7-8 кызды айдап чыгып калышты. 2 ана башыдан башкалары ыйлап алган. Негедир Виктория көрүнбөйт. Түрмөдө эми этиң чирейт, Марианна. Сенин дооруң күнүң бүттү. Дедим ал тушума келе калганда. Сүйүнбө. 3-4 күндөн кийин кайра кезигишип калабыз. Жаңылышасың.
Жесир аялдардын каны сени кое бербейт. Түйүңө жетет. Марианна селейген бойдон туруп калды да бозоргон өңүн мага бурду. Мен анын көздөрүнөн жек көрүүнүн жеткен чегин, каарды, өчтү көрүп турдум. Кассира киллериңдин бышык чиби дагы эле чөнтөгүңдө болсо керек. Детективге бурулдум. Оодартып көрчү. Токтогула. Кыздар токтору менен кассира чөнтөгүнөн бир нерсе алып, спецмашинаны ашыра ыргытып жиберип үлгүрдү. Бирок кишини муунтуп өлтүрүүгө ылайыкташкан ишке бышык чипти жигиттер оңой тез эле таап алышты. Адаттагы өнөрүн көрсөтүп, дулдуйган караша биздин үйгө жеткенге чейин үн каткан жок. Мындай адаты мага мурдадан тааныш дечи. Бирок бүгүнкүдөй оор окуядан соң айрым түшүнүксүз жагдайларды сурап тактап алса, өзүм үчүн жакшы болмок. Мисалы, кантип Марианнанын колуна түшүп калдың, же мага телефон чалып, сен тууралуу кабарлаган ким деп сурап койсо ашыкча болбосо эле. Сага өтө керектүү документ, тагыраак айтканда фотофакт бар менде. Мүмкүн 1 жылдан бери илинчексиз иштеп жаткан кылмыштуу уюмдун бети ачылар. Жүргүн, үйгө кирген. Ал моюнунан байлаган иттей болуп лифтке араң кирди. Кантке менен карашанын дем тартканын, тааныш кыймыл аракетин сезип туюп турдум. Карлуу колдору менен өзүнө ийе тартып кучакташын, чачтарынан сылап эркелетишин, жылуу сөздөрдү айтып көңүлүмдү жайгарышын кандай гана чыдамсыздык менен күтүп турдум дейсиң. Бирок тилекке каршы мага эмне деген, кандай маанидеги мамиле керектигин ишенген, таянган, алиги чекти үмүт оту мөчөлөк карашам капарына да алып койгон жок. Анын колуна Юрий Владимирович тарткан Марианна, Эльшан, Магометтер менен мамилелеш жесир бай аялдардын фото сүрөттөрүн бердим. Бай, жесир аялдар, ушулардын кимиси киши колду болгон. Карашанын колдорундагы фото сүрөттөрдөн экөө стол үстүнө коюлду да бирөө гана калды. Ушул жакында муунтуп кетишти. Ал аялдын аты Нина, бир дүйнө менчиктүүкөнүн ээси. 45 жашта, туурабы? Туура. Эмесе Марианна менен кассира колуңа түштү. Жесир аялдардын түбүнө жеткен ошолор экендигинде кымындай да шегим жок. Калганын Юрий Владимировичтен сурасаң, толук айтып берет. Экөөңөргө чоң рахмат. Айтмакчы, Виктория сүйлөөсүн мага жардам берди. Караша калдастап шашып турду. Чамасы генералга чоң кылмыштын, болгондо да 1 айдан бери сериялык түрдө жесир аялдарды өлтүрүүгө катышы бар делген шектүү топтун колго түшүрүлгөнүн айтуу үчүн ашыгып турду көрүнөт. Жакшы кал. Жакшы бар. Терезеге келип караша машинасына учуп жетип, от алдырары менен куюндатып айдап жөнөгөнүн карап турдум. Бүттү. Ал эми экинчи келбейт деген өкүнүчтүү ой жүрөгүмдү тепчип алды. Сарпай. Поездин ылдамдыгы күчөп, ак калпак кийгенсиген ала тоону көздөй алып учуп келе жатты. Чокулары көк асман тиреген бийик тоолор көрүнбөсө дагы, аба тазарып, күн салкын тартып, ошол көздөн учкан аймактын жакындап калганынан кабар берет. Вагондордо бир башкача жандануу байкалат. Балыгын, курут майын көтөрө чуркаган казак келиндер ар бир купенин эшиктерин кагып, өз товарларын арзан баада сунуш кылып жүрүшөт. Алардын мындай коммерциялык сапары бир шаардан экинчи шаарга, же бир станциядан экинчи станцияга чейин созулат. Ошол аралыкта көтөрө чыккан азык түлүктөрүн, төө жүнүнөн даярдалган байпак, жемпирлерин сатып бүтүүгө үлгүрүшөт. Кезектеги станциядан мурдагыларды коммерсанттардын башка тайпасы алмаштырат. Мавлюданын үйгө жакындаган сайын маанайы чөгүп, бара-бара мейкинге сыртын салып, өзүнчө мүнөз күтүп алды. Анын мындай өзгөрүшүн түрдүүчө жооруп, ар кандай тыянактарды чыгарууга болор эле. Алгач сөзмөр сезилип, ичи койнуна кирүүгө даяр акасынын каяктагы бир кызыл дептерди таап алып, андан күнү-түнү баш көтөрбөй өмгөчөктөгөнү биринчи себептерден болушу керек. Капкайдагы бирөөнү алдамчы, чөнтөкчү, ууру, дегеле ким экендигин так билбей туруп, купеге киргизип алып, ээн эркин сапар тартабыз деген ысык, романтикалуу ой кыялынын ойрон болушуна шарт түздү. Албетте, мейкинге деген ыкласы, көңүл буруусу бааланып, баркталбады. Мындан сырткары от болуп күйүп, сагынып барган жаш келинди гомик күйөөсү кучагын жайып, көкүрөгүнө бек кысып кабыл алабы жокпу, аны бир Кудай билет. Мейкин ушул ойлорго тоңуп бир аз отурду да, кызыгып бүтпөгөн ошол дептерди балыш алдына катты. Ошол учурда коңшу купедеги эски тааныш Кашым баш бакты. Салам айттык. Колундагы бир шише арак менен эмеле казак коммерсанттар сатып кеткен балык менен май токочторду көрсөттү. Силер менен жүздөшсөм болобу? Азайып көп күнөө кетирип коюп турмун. Маселем. Кир Кашым. Кашым тартынчыктабай басып келди да, колундагыларды стол үстүнө коюп, Мавлюданын катарына отура кетти. Ансыз да маанайсыз Мавлюда андан обочо жылып койду. Мейкиндин ишараты менен аки шаракты ачып, 4 стаканга бөлө койду. Мавлюда.
Кечирип кой, абдан мас болуп калыптырмын. Мындай кылбасам көкүрөктү түпөйлүү кылган бир оордуктан арылгыда эмесмин. Мавлюдадан башкасы чоң стаканга толтура куюлган аракты бир тамчы калтырбай ичип жиберишти. Ич карындашым. Мейкин аны өтүнө тиктеп турду. Ичпейм ака. Астыңа келсе атаңдын кунун кеч деген. Мындан сырткары туулган жерге жакындап баратпайбызбы, ичибей. Көңүлүң көтөрүлүп калат. Баары бир келин стакандагы аракты ичмек тургай кол тийгизип да койбоду. Болуптур, мен кеттим. Буюрса Кыргызстанда жолугушабыз. Кашым чыгып кетти. Акмак. Түштөн кийин акчыланып калганын карабайсыңбы? Мавлюда сүйлөнүп алды. Кайсы бир купелерден биринде хор менен кыргыз ырлары ырдалып жатты. Көптөн бери алыс жерде жүрүп, анан туулган жерине кайткан кыргыздардын сагынычка толгон, сүйүүгө ширелишкен мукамдуу да, шаңдуу да үнү кулакка ушунчалык жагымдуу кылат. Эшик ачылып, башына эркектин шапкесин кийген күлмүң көз шайыр кыз баш бакты. Байкелер, эжеке, саламатсыздарбы? Саламатчылык дешти бир ооздон. Шайыр кыз шып купеге чоң сумкасын сүйрөп кире калды да, жардам бериңиздерчи, бажыканачыларга төлөй турган акчам жок байке, деди ал мейкиндин башына шапка кийгизип. Сумкадан жылтыракка оролгон плаш, костюм, шым алып чыкты. Кийимдерим деп коюңузчу, мына ботинка, төртөө. Өзүмө, калганы балдарыма белектесеңиз үндөшпөйт. Сураныч байке, бажыканадан өткөнчө эле. Шантыраңдаган шайыр кыз Заматта Мавлюда экөөбүздү жайкы, күзгү, кышкы деп жатып, бир сыйра кийиндирип салды да, кандай капысынан пайда болсо, кайра ошондой көздөн кайын болду. Бир сыйра сарпай кийинген Мавлюда Заматта башка келинге айланды да калды. Алдагы жемпири жакшы жарашат экен, бир отура сатып ал. Мындай жемпирлерим бар. Көңүлсүз күңк этти Мавлюда. Кабагын ачууга болгон далалаты бекер кетти мейкиндин. Абдан ынак, ысык эмес беле ортолору. Сапар караганда ортодон кандай карамышык өтө калды. Болбосо катуу сөзү деле өткөндөй болгон жок эле, деген ойлор кыйнай берди. Акиштин жүзү жадырап, тартынбай сүйлөп, Мавлюданы кыстоону эми өз колуна алды. Ичин ысыткан арактын күчү Россиядан көргөн азап менен тозокту тынымга эсинен чыгарып койгон шекилдүү. Ичип жибер. Акеми көңөр болбосоңор дагы жолдо калат белем. Кел. Стаканды огуп өтер Мавлюданы көздөй ыктата түрттү. Ичпейм деген сөздү түшүнөсүңбү? Өмүр оозума тийгизип көргөн жан эмесмин. Кантип эле? Ошентип эле. Таанышкандыгыбыз үчүн ке. Сени менен качан тааныштым? Барар өз арбагыңды сок. Бажыкана жакын калды. Жашырынар жерибизди андан көрө. Же ушул стакандагыдан көзүң өтүп турабы? Ме өзүң ичип кой. Мавлюда кабагынан кар жаадыра карады Акиште. Мейли, ичсечи эле. Аке, тең бөлөлү. Бөлсөң бөл. Экөө шарт тартып жиберишти да, туздалган балыктан бирден үзүмүн ооздарына салышты. Мавлюданын тиешеси ширин турбайбы? Арактын ак чери барбы? Тилеги ак. Ичкен кишилерди жаман көрөм. Күйөөң ичкичпи? Себеби аракечтердин аялдары аракты жакшы көрбөйт. Кудай сактасын ака. Эгер күйөөм ичсе, небагы эшикке чыгарып салмакмын. Сени сагынганына чыдабай эмдигиче ичип кетти дейм. Дагы баягы тамашаңызды баштадыңызбы? Жок, олутту оюмду айтып жатам. Ака, тилиңиз эле бар сиздин. Иш жүзүнө келгенде шоуна да иш албайсыз. Мейкин оозунан сөзү түшүп, эмне деп айтарын билбей калды. Шоуна да иш албаганы чын. Мавлюда туурасын айтты. Эсине кайрадан кызыл дептер түшө калган ал балыш алдын сыйпалап калды.